14 маселе Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына жер казынасына жөнүндө, жер казынасын пайдаланууда продукцияны бөлүштүрүү жөнүндө макулдашуулар тууралуу мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечилер, депутаттар, баяндамачы депутат Маматалиев Марлен Абдрахманович мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири, чакырылган Рогальский Аркадий Валерьевич, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары. Сөз Марлен Абдрахмановичте. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга жер казына жөнүндө жана жер казынасын пайдаланууда продукцияны бөлүштүрүү жөнүндө макулдашуулар тууралуу мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизип жатабыз. Демилгечилер депутаттар Ормонов, Шакиев, Кадырбеков, Акаев, Талиева, Токторбаев жана ошондой эле Түмөнбаев, Акылбек Тогузбаевич деп толук айтып коеюн. Сиздердин карооңуздарга, урматтуу депутаттар, ошол өзүңүздөргө маалым болгондой, ошол биздин кендерди колдонуп атканда, жергиликтүү калк менен ар кандай чыр чатактар болот да. Алардын бир топ себептери бар. Биринчиси ошол лицензия бергенден баштап, аягына жетип, ошону экологияга берилген зыяндарынан тартып, ар кандай чыр чатактар келет. Ошол эле учурда ушул биздин билесиздер, Менделеев таблицасынын бардыгы бизде бар болсо, анын ичинде алтын, алтындагы бул эң биздин байлыктарыбыздын бири. Тилекке каршы ал чексиз эмес, ал эртең бүрсү күнү болбосо дагы бир кандайдыр учурда түгөнүп калат. А биз аны кандай жакшы же эффективдүү өзүбүзгө колдоно алатабыз, бул экинчи маселе болуп атат да. Айтайын дегеним, билесиздер, бизге туулган жердин топурагым алтын дегендей эле, бизге топурак калат, бир дагы алтын калбайт. Туура налогду төлөйт, туура соцпакеттер болуп калышы мүмкүн, жана бир топ фонддор болушу мүмкүн, а негизинен айтканда бизге алтын түрүндө дагы эч бир калбайт да. Биз ошого өзгөртүү киргизип атабыз, биз сунуштап атабыз кийинкисин. Биринчи, ошол аукцион өтөбү, конкурс өтөбү, сөзсүз түрдө ошол алтынга болгон аукциондо 30% Кыргызстанга калсын деп атабыз. 30% бул Кыргыз элине болсун, Кыргыз жерине, Кыргыз мамлекетине болсун деп атабыз. Экинчиси, ошол конкурстун өзүндө, комиссиянын курамынын өзүндө, билесиздер, буга чейин бир кичинекей эле бир мекемеде берилип, керек болсо 300 сомго чейин сатылган жагдайлар болчу. Бирок аны алып алып лицензияны өзү кыла албай, аны үчүнчү, экинчи жана башкаларга дагы сатып, миллион долларларга, Кыргызстанга эч нерсе калчу эмес. Жана ал комиссиянын иштешин боюнча дагы маселелер бар эле. Ал жакка азыр биз айтып атабыз, сөзсүз түрдө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өкүлдөрү киришсин. Буга чейин алар учетко алынган эмес. Туура министрлер кабинетинин өкүлдөрү, андан сырткары ушу жогорку кеңештин дагы ошол комитеттин өкүлдөрү дагы бул жака катышуу маселесин каралап атабыз. Андан сырткары жергиликтүү мамлекеттик айтып кеттим, жана айыл өкмөт болобу, район болобу, айтор алардан да катышса, жана эксперт консультанттар дагы бул комиссиянын курамында болсун деп атабыз. Жана айтып кеткендей, ошол алтыныбыздын 30% бизде калсын деген эң өзгөчө өзгөртүүлөр, ошонун алкагында болуп аткан өзгөрүүлөр. Сиздерге бир эле мисал калтырып кетейин. Эгерде жер үйдү биз ушул мыйзамды эртерээк кабыл алганыбызда кандай жагдай болот эле? Жер үйдө 100 тонна алтындын запасы менен бизге жок дегенде ошол 1 миллиарддын тегерегиндей доллар бизде калат эле да. Же болбосо мына кече кумтөрдү көрүп атабыз. Кумтөрдү кече мына эрдик кылып алдык. Алгандан кийин ошол жерде дагы кала турган акча бизге өздүк баасынан кийинки кала турган акча 5 миллиарддын тегерегинде доллар болуп атат. Бирок эгерде башынан баштап алганыбызда кумтөрдү деле 40 миллиард тегерегиндеги акча биздин мамлекетибизге түшмөк. Жер үйдөн 1 миллиард тегерегиндеги акча бизге түздөн түз түшмөк да. Ошондуктан мен ойлойм, сиздер колдоп бересиздер деп терең ишенем, урматтуу депутаттар. Мындан ары Кыргызстанда эгер биз алтынды иштете турган болсок, алтынды каза турган болсок, анда кандай болбосун 30% биздин элибизге, мамлекетибизге калсын деп ушундай сунуштарды сиздерге киргизип жатабыз. Колдоп бергениңиздерди суранабыз, суроолор болсо жооп бергенге даярбыз. Рахмат. Урматтуу баяндамачы Марлен Абдрахманович, эми бул маселе боюнча биз ушул Кыргызда жакшы сөз бар го, жырга каныман жылкычы болупмун дегендей, биз муну жөндөн жөн эле отура калып,
ойлонуп жазып койгон жокпуз. Себеби дегенде акыркы ушул алтын чырлары кендердеги ушуга түрткү болду да. Мына Марлен Абдрахманович эң туура белгиледи. Эгерде ушул нерселер алдын ала эң башында ушул мыйзам дагыдай критерийлер болгондо кумтөр мынчалык кыргыз элинин кайгысы болмок эмес. Мына кеч болсо дагы кайтарып алдык, бирок канчалаган жоготууларга учурадык экономикалык жактан, экологиялык жактан. Мына андан кийин мына жер үй маселесин айтып атабыз. Андан сырткары мына Чаткалда, Алабукада кеминде толтура чоң алтын кендери боюнча сөздөр бар. Мына биз ушундой катачылыктарга мындан ары жол бербеш үчүн ушул 30%дык үлүштү болуш керек, элдин, мамлекеттин энчисинде болуш керек дегенди демилгелеп атабыз. Урматтуу депутаттар, бул биздин ошо эртеңки келечегибизге кам көрүү, ошону менен бирге бул жерде бир эле экономика эмес, бул жерде экологиялык маселелерди жөнгө салууга аябай чоң ырычактар болот. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, ушул мыйзамды колдоп берсеңиздер, себеби дегенде биздин Кыргызстаныбызда, өлкөбүздө дагы бир топ чоң ири алтын кендери бар. Чет ойылбай турган кендер бар. Мына ошол кендерди иштетүүдө ушул мыйзам абдан чоң өбөлгө түзөт, жакшы иштерди аткарууга. Ошон үчүн барыңыздарды ушул мыйзамды колдоп берүүгө чакырам. Рахмат. Рахмат, туура белгилеп кеттиңиз. Нурланбек Тургунбекович, сизден анан Камила Абдрахманова жана ошондой эле Токторбаев Жеңиш байкелер дагы бул жөнүндө көп айтып келген. Сиздин фракцияңыз ушул трибунадан дагы бир эмес 2 жолу бул маселени көтөргөн. Рахмат. Рахмат. Сөз Жумабеков Дасанбек Артисбековичте. Рахмат. Марлен мырза, айтып кетсеңиз, биринчи айыруу жасалды беле бул мыйзамга? Мыйзам өзү 2019-жылы жасалган, 2019-жылы бияка киргизилген, бирок тилекке каршы жанагы окуялардын себебинен мыйзам бир топ жоголуп кетип, таблону ачып коюңуздар. Кайра ал мыйзамды мына азыр реабилитация кылып, анан мыйзам жол берет. Жаңы дагы 7-чакырылыштан келген биздин депутаттарды коштук. Азыркы учурда ошол 2019-жылкы айырууну изин табылбай атат, бирок экинчи окууга кайра жасап келип, уже тапшырманы бердик, кайра жасап келип алып келип коюп коебуз. Негизи өзү бар эле. 2019-жылы айын эстей албай атам, кайсы айда киргизгенбиз өз негиз бул мыйзамдычы. Ошону такташ керек, анткени регламенттин жана 49 беренелерине каршы. Экинчи окуусуна кылдырып коюп атабыз, аны таппаса деле бизде архивден алдырып экинчи окууга жылдырып коебуз. Бул мыйзам кабыл алынса, ар бир жерден чыккан алтынга гана тийиштүү болобу же башка кеңдерге да тийиштүү болобу? Биз азырынча алтынды гана айтып атабыз, бир гана алтындын өзү эле. Башка кендерге бака тиешеси жок. Биз эми өзүбүздүн алтынга кумтөрдөн келип чыккандан кийинки ошол өзүбүздүн тажрыйбабызды эске алып, алтынды гана айтып атабыз. Анда мамлекет 30%га мындайча айтканда үлүшүнө ээ болот да, автоматтык түрдө. Туура, ошо лицензия берердин астында эле алдын ала эле ошол 30% минималдуу, этемне кеминде да 30% Кыргызстандыкы, андан кийинкисине инвесторлорго конкурс жарыялайбызбы, аукцион өткөзөбүз, бир айтып кеткендей, анын дагы курамын өзгөртүп атабыз. Ошондой жол менен берилет. Мурдагыдай 300 сом, 1000 сомго сатылып кетпейт. Аукционго коюлат да. Албетте, аукционго, конкурска 2 жолдомосу бар. Кайсынысын туура чечсе, өкмөт өзү өткөзөт. Бирок мурдагыдай жана жабык эшикте 300 сомго же 1000 сомго кетип калбайт. Жок, ал эми мыйзам менен токтотулган, Марлен мырза, ал көп болду. Ал токтогон. Ал көп болду. Баягы биз алтын чакырылышта эле аны токтотконбуз. Аукцион болот ба? Эми карабайсызбы? Ошондо 30% болсо 70% аукцион коюлат же 30% кошулуп коюлат, 100% деп? Жок, калган ошол 70%га гана аларга аукционго коюлган алтында негизи эле канча тонна бар. Ошол тонна 100 тонна болсо 100 тонна менен эле кете берет. 100 тонналык проект деп чийдирип, 100 тонналыктын сметасы чыгарылып, анын финансовый расчёту чыгарылып, канчасы пайда болот, канчасы өздүк баа болот, андан калганы канча болот. Айтор ошону баарын чыгарып алып туруп, андан кийин ачык эле 30% Кыргызстанга калсын деп айтылат. Акчанын баардыгын инвестор төлөйт аукциондо. Албетте, албетте. Түшкөн кирешенин 30% кандай бөлүнүшөт? Общий
валовый доходтан бөлүнөбү же болбосо таза түшкөн дивидендтен бөлүнөбү 30%? Жок, общий валовыйдан болот. Эгерде биз таза прибыльдан деп баштасак, анда баягы эле эски немеге түшүп келип калабыз. Анда азайтып атып, расходтун көбөйтүп алып туруп, кичинекей бир прибыльди көрсөтүп коет да, мына ошодон ала бергиле деп коет. Буну биз практикадан көрдүк, Кумтөрдө көрдүңүздөр. 30% бар болгону менен, бирок жылына болгону 10 миллион доллар алып аттык дивиденд. Андай болбойт да. 100 тонна, 140 тонна, 14 тонна жылына чыгарабыз. А бирок бизге берилген дивиденд 10 миллион, бирок ошону дагы биз жалдырап алчык. Мындай жалдырап эмес, мындай бербейсиңерби деп атып, мындай айтып атып, араң алчык да. Сен башка жакка бурулуп баратасыз, мен суроо берип атам. Эми карасаңыз, Марлен мырза, мен колдойм, бул ушу ишке ашсын, буюрса айтчы, просто бардыгын ушу мыйзамдын негизинде такта алышыбыз керек да. Инвесторлор да качып кетпеш керек, мамлекетке да туура подход болуп, каражат түшүш керек. Азыр сиз 100 тонна алтын же 10 тонналык запас алтын болсо, ошонун 30%, мисалы 100 тоннаныкы 30%, 20 тонна болуп калат, туурабы? 21 тонна болуп калат. 21 тонна алтын алып коюп койгула да, анан кийин лицензияны алып иштеткиле дегенде инвесторлорго биз мамиле жасайбыз, туурабы? Ошондой болуп калат. Биз Мисалы ансыз катары деле айттым мен. бул практика көп мамлекеттерде бар, өзгөчө Өзбекстанда колдонуп келет. Кудайга шүгүр, инвесторлор келип атат, очереди менен турат да. Наоборот, мурдагыдай ансыз деле ошол сыяктуу болчу да, билесиз го. Лицензияны алып туруп, 1 миллион долларга сатып туруп, алып ал депчи, өзү бир иштетпейт. Болгону күчү жеткен, ошол лицензияны алып алган. Анан бир инвесторго сатып алат, ортодо акчаны алат, өзү жеке өзү чөнтөгүнө салып жүргөн да. Азыр биз мындай ачык эле айтып атабыз, ачык эле, эч кимге шапка бербе, эч кимге неме взятка бербе, бирок мамлекетке коюп кой. Ушундай саясат жүргүзөлү деп аракет кылып атабыз. Эми бул мыйзам биринчи окууда, эгерде дагы сунуштарыңыз болсо, экинчи окууда чогуу карап, сунуштарды кабыл алганга даярбыз. Бул мыйзам кабыл алынса, обратно сүйлөө эмей да, жер үйгө же башка Эми билесиз да, мыйзам кабыл алынгандан кийин закон обратной силы не имеет деген бар да баары. Ошондой бир ойлонуштуруп көрүшүбүз керек экен, караштырып. Анткени эң орчунду көп масса чыккан алтындар буга чейин кетип калды да. Кең байлыгыбыз. Ошолорду Урматтуу Марлен Абдрахманович, бул мыйзам өзү чындыгында өтө пайдалуу мыйзам. Буну бардыгыбыз колдошубуз керек. Сиз кечетен бери өкмөт менен биргеликте аракет жасап атасыз, эртелетели деп атасыз. 1 грамм болсо да ошо Кыргызстанга калсын деген аракет менен жүрөсүз. Жалпы эле депутаттар ошонун артында аракет кылып атабыз, колдоп берели деп атабыз. Бирок ушул кээ ушул жетекчилердин кайдыгерлигинен, көңүл коштугунан азыр мына өзүнүн позициясын билгизип коюп атабы? Эки сөзү менен бул сиздин мыйзамыңызга каршы экен, кайсы бир деңгээлде каршы экенин билгизип атат. Мен ошондой түшүндүм. Буну кандай чара көрүш керек? Өкмөттүн позициясы кандай? Бул жетекчиликтин позициясы кандай? Кече күнү комитетте дагы биз сын айтканбыз. Азыркы коллегама кошулам. Кече күнү сиз биз менен ар бир деталын түшүндүргөнгө аракет жасадыңыз. Бул жигит телефон ойноп отурду. Ар кандай кийинки сиз чыккандан кийин бир-эки маселени сүйлөсөк түшүнүгү жок. Азыркы күндө дагы сиздин законопроектиңиздин 10% дагы түшүнүгү жок бул кишинин. Кайсыл тармактан келди? Кантип келди? Ким жолдомо берди бул жигитке? Ушуга окшогон жетекчилер президентибизди, өкмөттү, сиздерди уят кылып коет. Мына чу дегенде эле бүгүн уят кылып отурат. Карабайсыңар ушуга окшогон ушу жетекчилердин ишмердүүлүгүн. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Сулайманов Кундузбек Кошалевичте. Рахмат. Жамиле Куанышбек, онда Марлен мырза. Бул мыйзамды алып чыгып атканыңызга мен өзүмдүн атыман ыраазычылык билгизип коеюн сизге. Биринчиден, экинчиден 6-чакырылышта депутат болуп отурдуңуз. Кече биз Кумтөргө барганда, Кумтөрдөгү ушул акыбалга жеткизген, ошого чейинки мына келишимдердин баарын узатып берген биздин атка минерлерибизди көрүп, жүрөгүм канайт. Канчалык деңгээлде биздин мүлкүбүзгө, биздин байлыгыбызга душмандык, биздин элибизге, жалпы элибизге душмандык кылганычы. Эмне үчүн ушул маселени сиз 6-чакырышта көтөрүп чыккан жоксуз?
Суроом жүзүмен убакыт токтотуп койгула. Рахмат. 2018 жылы март айында мандат алып депутат болуп келдим. Жарым жылда ушул биринчи маселелердин мыйзамдарынын биринчиси ушул мыйзам кирген. Тилекке каршы ошол 2019 жыл, 2020 жылы өкмөт такыр колдобой койду да. Мен ошол бойдон калып калдым. Мына жакшы, Кудайга шүгүр, убакыт келип калыптыр. 7-чи созуктун бир топ депутаттары кошулуп, азыр мына сиздер менен чогуу тарыхта калалы деп ушул мыйзамды киргизип атабыз. Өзү негизи 2019 жылы коомдук кууга чыгып, бир топ аракеттерим жасадым. Аябай өткөзгөнгө аракет кылдым. Такыр эле өткөзө албай койдум. Анткени карама каршы чыгып туруп калышты. Рахмат. Мен муну сизге эмне үчүн берип атам бул суроону? Сиз азыр мына жетим Таластагы биздин Алтын кенди айтып кеттиңиз. Ошол мыйзамды ошондо кабыл албай койгондордун бардыгы значит эл душманы болуп чыкты да, туурабы? Азыр биздин жыйынтык ушундай болот да. Эл душмандар болуп чыкты да. Ошол кыянакты өкмөттөн каршы деп чыккандар эл душман деп мен да азыр да айта алам, трибунадан да айта алам. Анткени чырылдап кеттим ошондочу. Бул бизге керек да десеңиз болбой, баягындай азыркы жооп берип аткандай сыяктуу эле отмазка кылып мага терс заключение берип туруп алышты да. Ал сиздин позицияңыз эми биздики депутатчы болгондон кийин бул өкмөттүн мүчөлөрүнө азыркы сүйлөнүп аткан сөзгө көңүлдө бурбой койсоңуз болот. Себеби дегенде биз бул жигиттин позициясын түшүндүк уже. Бул анчалык деле көңүл бурган жок. Канчалык бизге пайда экенин, зыян экенчи. Мен айтып атканым, ошол биздин арабызда отургандардын 6-чы чакырылыштагы отурган депутаттардын дагы ошондой убакта сизди колдобой кеткенине мен капа болуп атканымды айтып атам. Мен жана Кумтөтүскө бекер айткан жокмун. Барсаң азыр ошол жердеги акыбалды көрүп, ошол убактагы долбоорду узаткан адамдардын канчалык деңгээлде биздин элге душмандык экенин айтып атам. Мен колдойм. Биздин керек болсо кийинчерээк дагы башка металлдардын, оор металлдарга дагы бул мыйзамды жакындатканга аракет кылыш керек. Рахмат сизге. Рахмат, колдооңузга рахмат.